Assalamu alaikum. Амансыздар урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин YouTube каналда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге кыргызстандык мушкер Жакшылык Мырзабековдун 5 декабрда күтүлүп жаткан кезектеги беттеши тууралуу кененирээк айтабыз. Бул жолу кыргыз мушкери ACA уюмунун убактылуу куруу үчүн беттешке чыгат. Бул тууралуу алдыда кененирээк биздин канал менен калып туруңуздар. Кандайча? Акча кайтарылып келет? Андан да көп интернет. Эч кандай комиссия жок? Ооба, акча кайтарылып келет. Виза карталары боюнча 2% кэшбэк. Интернет көбүрөөк болот. Ай сайын плюс 10 гигабайт. Комиссиялар болсо жөн гана жоголуп кетет. Мой О тиркемесинде О Праймды кошуп алыңыз. 90 күн бою акысыз. О Прайм күн сайын пайдалуу. Кыргызстандын мушкерлери UFC, Brave FC, LFA сыяктуу дүйнөдөгү эң күчтүү уюмдарда чемпиондук курларды алууга жетишти. Эми кезек ACA уюмуна жеткенде, кыргызстандык белгилүү мушкер 77 кг салмак чембирдигинде Россиянын алдыңкы промотордук компаниясынын топ мушкери Жакшылык Мырзабеков убактылуу чемпиондук куруу үчүн беттешке чыгат. Бул жолу россиялык Узайыр Абдураков беттеш өткөрөт. Бул эки мушкердин беттеши 5 декабрь күнү Москва шаарындагы ЦСКА арена спорттук жайында болору күтүлүүдө. Эми атаандаш тууралуу кыскача айта турган болсок, Узайыр Абдураков россиялык мушкер 30 жашта, буга чейин 22 беттеш өткөрсө анда 20 жолу жеңишке жеткен. ACA уюмуна келгенден бери бир дагы жеңил узасын тарта элек. Күчтүү делинген 3 атаандашын туалууга жетишти. Тактап айтканда Андрей Кошкен, Анатолий Бойко жана Устармагомед Гаджидаудов тутуп алып, чемпиондук куруу үчүн беттеш өткөрүүгө өтө тез жетти десек жаңылган болбойбуз. Ал өзүнүн көпчүлүк карьерасында Eagle FC уюмунда, ошондой эле MVP уюмдарында беттештерди өткөрүп жүргөн. Ал эми кыргыз мушкери Жакшылык Мырзабек уулуна келе турган болсок, ал 26 жашта, жалпы өткөргөн 16 беттешинде 14 жолу жеңишке жетсе, 2 ирет жеңилген. ACA уюмуна 2023 жылы апрель уюмунда барып, өзүнүн биринчи беттешинде белорусиялык Артем Дамковскийди утуп алган. ACA уюмунда жалпы өткөргөн 6 беттешинде болгону 1 ирет жеңил узасын тарткан. Ал 2023 жылы Адлан Батаев менен болгон беттеште калыстардын талаштуу чечиминен улам гана жеңиш атаандаш тарапка берилген. Андан кийин күчтүү делинген атаандаштарын утуп, эң акыркы жолу ACA уюмунун чемпиондук титулга башкы талапкерлеринин бири Черси Дудаевди жеңген жайы бар. Жакшылык Мырзабеков күрөш жаатында ACA уюмунда бардык атаандаштарына караганда өтө мыкты көрүнүүдө. Ал россиялык уюмду өткөргөн бардык 6 беттешинде атаандаштарын партерге алып келип, аны көзөмөлдөө боюнча өтө чоң үстөмдүккө ээ болгон. Жада калса, жеңилген беттешинде да атаандашын 3 раунд тең тейкдаун абалында кармоого жетишкен. Бир сөз менен айтканда, Жакшылык Мырзабеков күрөш жаатында өтө күчтүү мушкер. Ал эми Узайыр Абдураков жөнүндө айта турган болсок, ал тескерисинче көбүрөөк бутка туруу абалында беттеш өткөргөндү жакшы көрөт жана атаандаштарын нокаутка кетирүүнү сүйөт. Акыркы 2 беттешинде атаандаштарын нокаутка кетирүү менен жеңген. Эмне дейбиз? Бул маанилүү беттеште Жакшылык Мырзабековго жеңиш тилейбиз. Азырынча эксперттер кыргызстандык мушкерди бир аз фаворит санап жатат. Бирок ACA уюмунда бардык мушкерлер өтө күчтүү. Андыктан атаандашты теңсинбөө бул сыйлабастык. Экинчиден туура эмес иш экендигин баарыбыз билебиз. Андыктан бул күтүлүп жаткан беттеште Жакшылык өтө жакшы даярдыкта барат деген ниетибиз бар. Достор, буйруса жеңиштерден саламдашканча дейли, биздин канал менен чогуу болуңуздар.